رمضان يا رمضان 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 Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Urmattуу görүүчүлөр, жалпы момун мусулман бир туугандар, жалпы кыргызстандыктар, баарыңыздардын Рамазан айыңыздар менен куттуктайбыз. Тутуп жаткан орозоңуздарды Аллах Таалам кабыл кылган болсун. Жана ошондой эле ислам баалуулуктары Рамазан айында элибизге бир жакшы бир адеп ахлак, ар түрлүү бир жакшы багытта атайын даярдалган программабыз мына Рамазан айына байланыштуу жүрүп жатат. Күндөгүдөй эле ошонун катарында бүгүн Абдыжапар Ислам институтунун ректору Орунбаев Нурбек Каракабиз келген. Бүгүн жалпы көрүүчүлөрүбүзгө жалкоолук, адал эмгек ушул туурасында сиздерге кенен Каракам өзүнүн баяндарын айтып бермек. Ошондуктан Карака сөздү сизге берсек, эфирге куш келипсиз. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Баарыңыздардын Рамазан айында кылган жалпы ибадаттарыбызды Кудай Таалам өзү кабыл кылган болсун. Бул эфирди уюштуруп берип аткан дагы жетекчиликтерге ыраазылык билдиребиз. Албетте бул Рамазан айы биздин өтө бир ибадаттарга, соопторго жете турган ай, байлар кол жукаларга кол суна турган ай, баардык адамдардын ниеттери, руханий ички дүйнөсү бай турган ай болуп эсептелинет. Анда эмесе биз темабызга өтө турган болсок, албетте ислам шариятыбызда деги эле адам баласынын жашоосундагы бул адал эмгек кылуу, ырызкы издөө, жалкоолуктан арылуу, деги эле мындайча айтканда иштеп пешене тери менен адал эмгек кылуу бул эң шариаттагы фарыз болуп эсептелген. Кудай Тааланын парыздарынан кийинки эле парыз болгон, катардагы парыздардын катарындагы болгон эң бир чоң амал болуп эсептелинет. Албетте бул Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айткандай, астагфирулла, "Huvallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhin nushur." Sadaqalлаху азим. Мүлк сүрөсүнүн ушул ортоңку аяттарында айтат Алла Таала, биз силерге жерди, Алла Таала жерди адам баласына жалпы эле баш ийдирип койду. Ал эми ушул баардык жер бул Аллах Таала ушул адам баласы үчүн жараткан. Фамшу фи манакиба. Жердин чар тарабына, төрт тарабына чейин кыдырып, ырыскыңарды издеп терип жегиле. Ва илейхин нушур, баары бир Кудай Таалага кайтасыңар дейт. Бул жерде биздин ушул кээде мигрантчылыкта жүрөбүз, адамдар ушул адал ырызык табайын деп, бир эле Кыргызстан мамлекети эмес, дүйнө жүзүндөгү баардык адамдар көбү ырызык табайын деп, көпчүлүк мамлекетте ар жакта өзүнүн Кудай Таала кайсыл жерге ырызкысын чачып койгон болсо, ошол жерден таап издеп жүрөт. Бул адаттагы туура эле көрүнүш. Себеби дегенде Куранда Алла Таала айтып атпайбы? Жердин төрт тарабына чейин кыдыргыла, ырысыңарды ошол жактан издегиле деп. Ал эми бул иште туурасында дагы керек болсо өзүбүздүн мына Жума сүрөсү бар. Жума сүрөсүнүн дагы аягында Алла Таала Кур'ан-ы Каримде астагфирулла, "Фа ида кудиятус салату фанташиру фил арди вабтагу мин фадлилла." Садакаллаху азим. Качан жума намазы окулуп бүткөндөн кийин, намаз окулуп бүткөндөн кийин бул жерде жума намазы окулуп бүткөндөн кийин фанташиру фил ард. Жерге таркап кеткиле. Вабтагу мин фадлилла. Аллах Тааланын фазилеттүү, жакшы ырызыкларынан талап кылгыла. Бул жерде айтылган жок. Мешитте ошол жума өткөндөн кечке жумага отуруп ал. Же болбосо кадимки адаттагыдай 5 убакыт намазда отуруп, мешиттен чыкпай коюп эле баягы ырызкыны Кудай берет деп отуруп ал деген жок. Алла Таала өзү эскертип, фанташиру фил ард. Жерге таркалып кеткиле, мурдагы жумушуңарды аткаргыла. Кээде ошол биздин адамдар ушундай болуп калат. Жума күн болсо эле жанагы баардык нерселерин жаап коюп эле, иштерин токтотуп коюп эле, ушул бул туура эмес көрүнүш. Эсалуу күнгө кылыш керек. Жума күнүндө эле жума намаздан кийин иш кылгыла деп Кудай Таала ачык айтып атты. Ушул жерден кыстырма да сизге. Карака, мисалы кээде ушундай бир немелер бар да, биз жума күнү соода саттыкты токтотуп коебуз, болду, эс алабыз депчи. Ушунда кандай түшүнсөк болот да? Мисалы кээ бирлер биз жумага даярданабыз да, бул жума күнү соода саттыкты токтотуп коебуз деген түшүнүктөгү көз караштагылар дагы бар да. Ушуга бир сиз кенен кылып айтып берип койсоңуз, мисалы азыр сиз жогоруда аятта айттыңыз да, намаз убактысы болгондо, мисалы ошол эми ал аятта жума намазынын убактысы болгондо
Сода саттын баардыгын токтотуп намазга келгиле, намаздан чыгыла кайра сода сатыңарды баягы уланткыла дегенчи. Ушуда бир максат ошо намаздын убактысы эле да, жума күнү бар жуманын сарттан кечке убактысы эмес да, мындан максат. Ушуну бир кеңири түшүндүрмө берип койсоңуз. Негизи бул сүрөдө айтылгандай, Аллах Таала ушул жума күндү эми негизи башка күндөрдөн туура ыйык кылып, күндөрдүн төрөсү бул жума күн, айлардын султаны бул Рамазан айы. Мындайча айтканда, башка күндөргө караганда жума күн фазилеттүү болуп эсептелинет. Бирок ошол эле учурда Кур'ан Каримде бул аяттын башырагынан баштасак, Аузу биллахи минеш шайтанир раджим, бисмиллахир-рахманир-рахим. Я айюхаллазина аману иза нудия лис-салати ми яумил жумати фас'ау иля зикрилlah. Качан жума күнү болгондо, ошол жума намазга азан чакырык болгондо, айрыкча азыр бизде экинчи азан болгондо, бүт сода сатыңарды мусулман адамдар, балагатка жеткен, ошол моюнуна милдет жүктөлгөн адамдар, мукаллафтарды Аллах Таала жалпы жума күнү ошол жума намазга гана, жума намазынын убактынчалык гана сода сатыңарды токтоткула. Башка иштерин кое туруп, Кудайды эстеш үчүн, айтканда жуманы өтөш үчүн, парыз өтөш үчүн баарыңар келгиле деди. Дароо эле ушул жерде чакырык Аллах Таала парыз кылды. Башка убактарда ошол сода сатык кылуу бул жакшы эмес, тыйып салынган амал. Ошол жуманын убактысы учурунда. Ошону менен кеч куптанга чейин кечке мечиттен чыкпай отуруп алгыла дебестен Аллах Таала кайра аяккы аяттарында фаида кудиятус сала. Эми мына жумага Аллах Таала өзү чакырды. Келдик, эми намазыңарды окуп бүтсөңөр, качан намаз бүтсө, фанташир филар, ырыскыңарды издеп тез арадан баягы иштеген ишиңерге жөнөп кете бергиле. Бул жерде жума күндү жалпы эс алуу деген түшүнүк жок. Туура ал ар мамлекет өзүнүн мыйзамдарына ылайык, кандай ошол жума күнү кээинки мамлекеттерде жума күнү эс алгылат, башка кылат. Бирок биз кээде ошол биздин ишибиз, биздин мыйзам боюнча, Кыргыз Республикасынын мыйзамында жума күнү эс алуу күнү эмес. Ал жекшемби күндөрү ушундай болгондугу үчүн жекшемби күнү эс ала беришибиз керек. Куранда Алла Таала ушул жума күндү эс алуу айтыптыр деген бул туура эмес түшүнүк. Куранда Алла Таала наоборот намазыңарды окуп бүткөндөн кийин жерге жайылып кете бергиле дейт. Себеби кээде биздин муктаждыктар болуп калат да. Биз мисалы элементарный нерсе, мейли ушул темага бир жолу токтолуп кетели. Башка адамдардын муктаждыгы да бүтпөй калат да ошол күнүчү. Мисалы бир жерде аренда калды, башка кылды, барайын деп сода сатып кылайын деп барсаң, контейнерлер жабык болсо, иштер жабык болсо, иш күн болгон болсо, мындайча айтканда бул жекече адамдардын көбүнөн кездешип калат да. Мамлекетте мисалы банктар баардык иштейт. Бүт мамлекет мекемелери иштейт. Жума күнү бизде мыйзам боюнча эс алуу күнү эмес. Бирок кээде жеке жарандардан кездешип калат да. Ошол буну ошол базар күнү мейли иштей, эс ала берсин, башка кыла берсин, ага эч кандай тыюу жок. Ошон үчүн биз жума күнү Аллах Таала өзү чакырды. Ошол азан, экинчи азан чакырылгандан баштап намаз окуганга чейин сода сатык баардык иш токтош керек дагы мусулман адамдар үчүн. Кайра жуманы окуп бүткөндө дароо бар ишин улантыш керек. Негизи ушундай. Жакшы каркам, анда теманы эле отурлай. Адал ырыскы, жалкоолук боюнча сөз кетип атпайбы? Сиз азыр жанагы адал ырыскы дегиле ырыскы табуу, Аллах Таалам жер жүзүнө кыдырып ырыскыңарды тапкыла деп. Ушул жерде эми адал ырыскыны табыштан максат айтылганда максатчы. Ушуга жалкоолукту кантип неме кылабыз эми? Байланыштырабыз. Кээ бирлер мисалы адал ырыскы табышыбыз керек туура. Ушуга эле отурлай сиздин багыл адал эмгек жана жалкоолуктан арылуу боюнча болот атпайбы бүгүнкү эфирибизчи. Ушуга бир токтолуп айтып берсеңиз, адал ырыскыны табышта жалкоо болбош керек да адам, ушу жалкоолук менен кандай тиешеси бар? Эгер жалкоолуу болсо, адал ырыскы табуу кандай тиешеси бар? Эгерде адал ырыскы издейт, бирок жалкоолугу күчтүү болуп, кээ бирлер бар да, отуруп алып эле аябай жалкоо болот да, биринин шапкасын бирине кийгизип дегендей, бирөөдөн карыз кылат, буга кылат, мындай кылат, ошону бир кандай жалкоолук боюнча ушуга дагы. Жалкоолук бул негизинен оору да. Бизче пайгамбарыбыз алейхисаламдын өзүнүн дуасында кездешет. Аллахума пайгамбарыбыздын фазилеттүү көп деген бизге дуаларды үйрөтүп кетти да. Зикирлерди үйрөтүү, дуалары бул пайгамбарыбыздын атайын жалкоолуктан паана тилеп, Кудай Тааладан башпенек сурап, кудду эле баягы кабыр азабы кандай жаман болсо, сараңдык, ач көздүк, жаман сыпаттардан арылган сыяктуу бул жалкоолукка да дуа кылып кеткен экен. Пайгамбар алейхисалам өз сөзүндө, өз дуасында Аллахума инни аузу бика минал аджзи вал касал. Ажыздык, алсыздыктан, о Кудай сенден жардам сурайм, будан сактагын.
Wal kasal. Kasal деп bizde түштүктө kasal деген сөз белгилүү, оору деп коет. Бирок негизи жалкоолук. Жалкоолук көрсө бул өзү оору экен да. Бунун тескерисинче мисалы бардык эле дене түзүлүштөгү оорулардын азыр эми медицина өнүккөн убакыт биздин мына фармацевттер аптекада бардыгынын дарысы бар да, баш оорунун өзүнчө дарысы бар, тиш оорунун өзүнчө. Бирок бунун оорусунун бул жалкоолуктун оорусунун эмеси жок да, бул дарысы жок. Ошон үчүн буну пайгамбарыбыз алейхисалам өз дуасында ушундай жалкоолуктан арыла турган адам кадимкидей дуа кылыш керек. Куддум рызкы талап кылып, суранып, иштеп, Кудай таалам башка максаттарды. Ошондо жалкоолуктун дарысы бул дуа десек болобу? Дуа, жалкоолуктун дарысы дуа. Анан иштеш керек. Жалкоом деле отуруп жата берген болбойт. Мисалы, илимди кантип илим алам десе, ал илим окуш керек да. Жөн эле отуруп алып, Кудай дей берсе болбойт. Ошон үчүн ал дуа да кылыш керек, иштөөдө аракет кылыш керек. Пайгамбарыбыздын дуасынын аягында ушундай айтат: Аллахумма аъузу бика минал ажз вал касал. Ажыздыктан жана жалкоолуктан мени сактаган. Вал харам. Харам деп жанагы карып калганда мындай өтө алсыз каруудан сураган экен да. Керек болсо пайгамбарыбыз карыганда да мындай активдүү, бирөөгө өтө багы таянып, сөйөнүп, керек болсо адамдар багы көтөрүп жүрүп калып, ошондой болуп эмес, өз күчү менен мындай жакшы карылыкты да сураган экен да. Карыганда да жакшы карылыкты акыл эси менен сообу, бирөөгө өтө эле жүгүн артпай эмес, пайгамбарыбыз карылыкты дагы олуттуу карылыкты сураган экен. Вал бухул жана сараңдыктан сактаган экен. Сараңдык да бир чоң оору да. Анда бар. Кудай таала берген бүт рызкысы бар. Нафака башка кедейлерге, башка оору рызкысы кенен жалкоо дагы эмес. Бирок сараң. Бирок сараң. Бул да оору да. Бунун да сараңдыктын оорусун ал аптекада сатылбайт. Бул оору өзү. Буга ошол Кудай тааланы зикир кылуу менен, Кудай тааланын айткан буйруктарын аткаруу менен гана жеңе турган нерсе. Ошондой эле ушул жерде айтып атат: "Аузука мин азабил кабр." Кабырдын азабынан дагы, көр азабынан сакта деди. Куддум ушул көр азабынан сакта деген дуа сыяктуунун башында эле ушул жалкоолуктан сакта деп пайгамбарыбыз дуа кылып кетти. Бул жерде биздин көңүл бура турган нерсе бул жалкоолук, сараңдык, булар олуттуу эле нерселер экен да. Мындай дуа кылып адам өзү арылыш керек экен бул нерселерденчи. Анан жана айтып кеттиңиз, бул кээ бир адамдар бар да. Сараң дагы эмес, башка дагы эмес, бирок жалкоо. Эми мындай оңой рызкы тапканга, аракет кылганга көнүп алган адамдар да. Кээ биркилер ошо өзүңүз айткандай карыз менен жашайт. Эптеп бирисинин шапкасын биз мындай жөнөкөй көчө тилимен айтканда биринин шапкасын бирине кийгизип, одан карыз алып, будан карыз алып, бирок иштегиси келбейт. Же болбосо карыз албаса деле мындай суроо азыркы учурда мындай тилемчилер өтө көбөйүп кетти. Дени сак, Кудайыма шүгүр, бардык дени сак, бирок сураган адамдар көп. Тилемчи болуп алган да, культурный тилемчи. Аны пайгамбарыбыз айткан: "Алиядул улия хойрун мин алиядис суфла." Жогорку кол төмөнкү колго караганда жакшыраак дейт. Бул жогорку кол дегенде пайгамбар хадис чечмелешип ал берген адам. Берген адам жогору жактан берет да. Мындай жакшы жүрөгүнөн берет. Ал эми алган адам берип коюңуз деп колдун астынан сурат. Мындайча айтканда, дайыма сурагандан көрө суроочулардын муктаждыгын бүтүргөн адам бул жакшыраак деген маани. Жана пайгамбарыбыз ушул тилемчилик, дени сак болуп туруп, баардык нерсе күч жетип туруп, бирок тилемчилик кылган адамга пайгамбарыбыз бир оор хадис айткан: кыяматта ошол адамдын чекеси кара болуп тирилет деген. Ар бир тилемчилик кылган сайын чекит точка түшүп пешенеси мындай жүзү карара берет экен да, кыяматта жүзү каралардын катарына кошулуп калат экен. Мында Кудай сактасын. Качан биз туура эгерде бутубуз ооруп калып, шал болуп, дары дармекке муктаж болуп, эч бир тууганыбыздан чыкпай башка болуп калган учурда анда сураса шариатта урушат. Наоборот, ошолорго жардам берген байларга, колунда бир эле байлар дебейли, бул албай алына жараша. Биз ушул кээде ушундай болуп калганда, жардам берүү дегенде бул байлардын иши. Зекет өлчөмүнө жеткен бай адамдын иши. Биз жөнөкөй орто жашоодогулар, бир аз тиричилиги жөнөкөйрактар биз беришке акылуу эмеспиз деп түшүнүп алат да. Ал колунан келген жардамды алар да бериш керек. Бул берешендик, бул Кудайдын берген чоң касиет. Кудайдын берген чоң касиет. Ошон үчүн албай алына жараша дегендей, ар ким өзүнүн колунан келген жардам бериш керек. Ушуга бир окуя эсиме түшүп кетти да, караке. Жанагы алган колдон берген кол жакшы деп атпайбы пайгамбарыбыз хадисиндечи. Бир падыша вазирлери менен, өзүнүн жан жөкөрлөрү менен ууга чыгып бара жатса, бир канаты сынган кушту көрүп калышат экен. Канаты сынган кушка, жанагы канаты бар бүтүн куш, дени сак куш,
алып кеп жанагы неме жем алып кеп берип атат экен да. Анан ошол жерде баягы хан, падыша аябай бай жанагыны карап туруп ойлонот экен да. Карачы Алланын кудуретин. Канаты сынып жатса дагы Алла рызык алып кеп берип атат. Жемди алып кеп алдына берип атат, баягы бүтүн канаты бар кушка рызык берип атат. Алла себепчи кылып алып кеп берет. Демек, кандай абалда болбо Алла рызыкны берет экен да деген деп, анан баягы бай вазирлердин, жан жөкөлөрдүн бардыгын таратып, тапкан мал дүйнөсүн бардыгын садака кылып бериптир да. Берип, Алла кандай акыбалда болсоң да, кандай акыбалда болбо Алла рызыкын бере берет экен деп, жанагындай бир кандай десек бир азыркы тил менен айтканда бир бечара акыбалга, бир мындай жөнөкөй, өтө бир жөнөкөй акыбалга түшүптүр да, өзүн өтө бир жөнөкөй пас сезип жатайын. Алла рызыкны бере берет экен, мен аракет кылбайын, зикирими, дуамы кылайын, намазымы окуйын дагы болду ушу. Алла рызыкны беричи экен деп. Анан күндөрүндө бир жолоочу бир сапардан келатып, бир караса бир алачык турат экен. Алачыкка кире калса эле, бир алачыкта жашап аткан бир кире калса эле, жанагы сапарда келаткан алачыкка кирсе эле баягы бай отурат, хан. Баягы көрүп эле, сиз жаныңызда вазирлериңиз бар эле, жан жөкөлөрүңүз ушундай бай берешти, мындай бай адам элеңиз. Не мындай акыбалга түшүп калдыңыз десе, анан баягы хан, падыша айткан экен, мен баягы окуяны айтып берет экен да, канаты сынган кушка деле Алла рызыксын берип атат. Канаты бүтүн куш алып кеп берет. Карап отуруп таасирлендим дагы. Бар тапканымды чачып берип койдум дагы, ушинтип отуруп алдым дегенде анан жанагы жолоочу айткан экен. Жакшы, Алла рызыкны берет. Бардык тараптан берет. Ким каерде болбосун Алла рызыксын баягы пешенеге, тагдырына жазылган рызыкны жей берет. Туура, бирок сиз үлгүнү туура эмес алган экенсиз. Сиз жана канаты сынып жаткан куштан эмес, канаты бүтүн куш жем алып кеп берип аткандан үлгүн алсаңыз болмок экен деген экен да. Жанагы сынганды эмес, бүтүн алып кеп берип атпайбы сизге, сиз ошону үлгү алсаңыз болмок экен. Себеби буну айткандан максат, Аллах Таала ар бир адамга ар түрлүү шык берет экен да. Бирөө жанагы бизнес кылганга, же болбосо мындай бир эл башкарганга, же болбосо да бир элге бир пайдасы тийгенге ушундай бир Алла шык берип коет экен агачы. Ошондой шыгы бар адамдар ошол жагынан деле элге рызыксын берсе болот да. Неме, элге бир кызматын кылып, бир себепчи болуп, ошого кызматын кылып себепчи болсо да болот да. Ошону айтайын деген карка. Азыр көрүүчүлөрүбүздө деле бир ушундай суроо болуп жатса керек. Мисалы, бардык эле адам бай болгусу келет да. Бардык эле колунда бар, бардар болгусу келет да. Азыр эми рызкы жөнүндө темабыз. Анан жалкоо болбош керек. Эми ушу колунда бар, баягындай бир бай болуш үчүн да нелерди кылыш керек да. Мына азыр көрүүчүлөрүбүздө ушундай бир суроо бар да. Алла Таалама не кылып кайрылып, не амалды кылсак, же кандай бир жолдору барбы шариятта, исламда, хадис аяттарында. Бардык эле берешем болсо, Алла байлык берсе, берүүчүлөрдүн катарында болсо келет да. Кантип бир рызкыны кеңейтин бир жолдору барбы? Албетте бар. Бул жакшы сурооңуз абдан маанилүү. Бул көрүүчүлөрдүн бардыгын эле көксөгөн, биздин көрүүчүлөр эмес, дүйнө жүзүндөгү адамдардын бардыгы ушул чыкканда бир рызкы табайын, эртең менен ар бир чыкканда алардын максаты бар да. Ушу эптеп акча таап келейин деп айтып жүрөт да. Ойлордундачы. Ал биздин эле Кыргызстанда болбосун, кайсы улутта болсун, кайсы урууда болбосун, бардык адамдардын максаты ушул бакыт, канткенде ушу бактылуу болсом деп жүрүшөт. Бирок кээ биркилердики кыскойлук менен ушу гана байлыкка жетсем экен деп жүрөт. Мисалы, ар кимге ар кандай. Бирок негизинен жалпы алып караганда ушул курсак тойгозуунун багытында жүргөн адамдар көп да. Албетте бул биринчиден ушул рызкынын кенен болушу, бир аз тар болуп калуусу, негизи тагдыр. Бул тагдыр маселеси да. Аллах Таалам кимге канчалык берди, башка кылды. Кээ бир адамдарга ошол байлыктын берилиши да сыноо. Кээ бир адамдарга байлыктын берилбей коюшу деле сыноо. Аллах Таала ар бир адамзатты ушул жерде жараткандан кийин бир дагы адам бул сыноодон кур калбайт экен да. Бирөөнө илим берип сынайт экен, бирөөнө байлык берип сынайт экен, бирөөнө бала чакасын көп кылып сынайт экен, бирөөнө аброй берип сынайт экен, бирөөдөн абройду алып туруп сынайт экен,
бирөөдөн зыян банкротчулукка учуратып сын айткен иши кылса ойчу деги эле мындай айтканда сыноонун түрлөрү көп экен да. Бирок эң негизгиси ушул рызкынын кеңейтүү жолдору ушул пайгамбарыбыз алейхисаламдын ушул жолу менен жүрсөк жакшы. Бул жолдор кандай? Пайгамбарыбыз албетте бул аз да болсо адал рызык табыш керек. Адалдан, биринчи немеси. Аз болсо дагы бул адал жакта көздөш керек да. Ал көп байлыктын бирок арам аралашып кеткени менен анын кереги жок анынчы. Анын эртеңки сурак соолу бар, же болбосо баары Кудай таалам баягы сууну сууга, сүттүкү сүткө дегендей өзүнүн жолуна эртең оңой эле түшүп калат да. Тез байып, тескери жол менен байып кеткендерди көрүп атабыз азыр, Кудай сактасын. Бирок адал пешенеси менен байыгандарды Аллахым анын рызкысы таттуу болот. Бул албетте пайгамбарыбыз алейхисаламдын да хадисинде келет. Адал рызык менен, адал эмгек менен, пешенетер менен таап, нан таап жеген нан дейт. Рызкы эң дүйнө жүзүндөгү таттуу рызык ошол болот дейт. Бул хадистин уланысында албетте бул Давуд алейхисалам дагы өз пешенеттер колу менен рызкы жеген деген экен да. Анан биз рызкыбыз да кеңей болуш үчүн айрыкча мисалы биз уйкуну азайтышыбыз керек да. Эң негизгиси эрте мененки ушул Аллах Таала береке чачып аткан учурда, жаңы күн чыгып аткан учурда биз эмне кылышыбыз керек экен? Уйкуну ошол баамдат убактысынан баштап биз күн чыгып аткан учурларда уктайбыз да. Бул ошо рызкыны өтө азайта турган нерсе. Аллах Тааланын райымынан, фазилетинен сурап ошол убакыттарда эрте менен албетте баарыбыз баамдат намазга турабыз. Демек, баамдат намазына турган адам буга сөзсүз баамдат намазынын баягы кошулуп калат экен да, Кудай буйрса. Баамдат намазына турган адамдын өзү баамдат окуш фарз, бирок фарздан сырткарда пайгамбарыбыздын айткан хадистеринин белектери бар да. Бул белектери, фазилеттери ушул баамдат ар дайым калтырбай жүргөн адамдын рызкысы кенен болот дейт. Ага кедейчилик жетпейт дейт. Бирөөдөн суранып муктаж болуп калбайт дейт да. Бунун эрте менен туруш керек. Анан ошо эрте мененки Кудай Таала рызык чачып аткан учурда уктап жатып, ишке саат 9-10 барып, түшкө чейин уктап, ушинтип жүргөн жарандарыбызга айтат элек да. Бул азыр кой мына Рамазан айы бир аз түнү менен тарай окудук башкалык, бирок калган 11 айды деле кечке уктай эле берип өткөргөн бул рызкын азайтат. Анан эрте мененки уйку рызкыны азайтат. Рызкыны азайтат. Бул ата бабаларыбыздын дагы ушул хадистерди билгендиги үчүн бизге дайым эскертип келген да. Эрте менен ишиңе чык, эрте менен ишиң башта. Качан эл таркап түштөн анан саат 11-12-де базарың ачып башка кылып, жок, ал ошол азайтат. Анан пайгамбарыбыз алейхисаламдын дагы зикирлеринде, дуаларында рызкы сураган жакшы дуалары бар. Аларды да айтып жүрүшүбүз керек, адалдан жүрүшүбүз керек. Өзүбүз туура бассак рызкыбыз кеңенен болот. Анан ар бир биздин мына таң атып атканда күнүбүз барго. Ушул кайрылат экен да. Пайгамбарыбыз ушундай кайрылуу болот экен. Бул ар бир таң атып атканда күнүбүз айтат экен: "Ябна адам, о адам баласы. Ана яумун жадид. Мен жаңы күнмүн." Биздин бүгүн мына орозонун канчанчы күнү болуп калды? 6-7 күнү. Эртең 7-чи күнү башка күн. Кийинки орозонун деле 6-7 күнү ал башка. Күндө чыккан күн бул жаңы күн да. Бул жаңы күн. Кечеги күн эмес. Мисалы жаңы күн. Январдын 1-январ болсо, кийинки 1-январ ал 1-январ. Ал күн эмес тең. Ал экөө датада окшош. Бирок ал ар бир жаратылган күн бул Алла Тааланын биздин өмүрүбүздө канча күн болсо, ошончо күн бул жаңы күн болуп эсептелинет экен да. Мисалы азыр аз бүгүн күн чыкты да. Ушул күн менен болду кезикпейбиз. Кыяматта гана кезигебиз болду. Кыяматта кезигебиз. Ошон үчүн бул күн айтып атпайбы ушул сөздүн уланысында: "Ябна адам, о адам баласы. Ана хулкун жадид. Мен жаңы бир күнмүн. Ар бир жаратылган өзүнчө бир күнмүн. Ва аля амалика шахид. Бүгүнкү кылган амалыңа мен кыяматта күбөлүк өтөм. Фатазаввад минни фа инни ла иза мадайту ла ауду иля яумил кияма." Өзүнүз айткандай, ушул ар бир күн айтат экен: "Менден фактани минни" деп келет башка нерседе, башка риваятында "Менден бүгүн пайдаланып кал." Ар бир күн айтат экен: "Менден пайдаланып кал. Бүгүнкү кылып аткан ишиңе мен күбөлүк өтөмүн. Ушу менен мен Кудай буйруса кыяматка чейин мен сен менен жолугушпайм. Эртеңки күн башка күн, мүрсүгүнкү күн башка күн, кийинки жылдын деле ушул датасында келген күн ал башка күн." Ошон үчүн биз ар бир күндү туура пайдаланышыбыз керек. Бул убакыт, бул өмүр да. Өмүр да, бул убакыт биздин өмүрүбүз. Ошол өмүрүбүздү туура пайдаланууга биздин мына карасаңыз, ислам шариятында негизиле убакытка өтө көңүл бөлүнөт да. Мисалы биз убакыт менен эсептешкен эң негизи мусулмандар.
мусулмандардын өздөрү эсептеше албаса дагы Аллах Таала эсептеше турган кылып бул исламдагы колдонгон адамдарды айтып койгон да. Биз мусулман болуп туруп эсептеше албасак бул биздин айыбыз, бул исламдын айыбы эмес. Исламды Кудай Таала эсеп 5 убакыт намазыбыз бар. Бул өзүнчө убакыт. Ажылык бир жылдан келет, алда убакыт белгилүү бир датада. Орозо дагы белгилүү датада. Көрүнгөн эле баягы эртең кийинки айда эле орозо кыла албайлыбы деп туруп эле өзүнчө орозо кыла албайбыз. Бул өзүнүн датасы бар. Ар бир убакыттар датасы бар. Мисалы кыбыланы күн чыгыш, күн батыш баардыгына биз көңүл бөлөбүз. Ошон үчүн бул күндөрдү туура пайдаланыш керек. Кээде баягы аяттарда келгендей мындай туура эмес нерсе менен эле лагып сөздөр менен сүйлөшүп, убакытты бекер кетирип, бул ошол рызкысына зыян алып келет. Убакытын туура пайдаланган адам рызкысы кенен болот. Албетте убакытты туура пайдаланган адам бул ийгиликке да көп жеткен адам, өзү убактысын эң туура пайдаланган адам бул пайгамбарыбыз. Пайгамбарыбыз 23 жылдын ичинде көптөгөн ийгиликке жетти. Көптөгөн Кудайдын жардамы келди албетте. 23 жылдын ичинде тарыхта болуп көрбөгөндөй баардыгын жакшы жолго, дүйнө караңгылык каптап калган учурда жарыкчылыкка эң алтын доорго айланткан бул пайгамбарыбыз эле. Туура пайдалан убакытты бизге пайгамбарыбыз гана үйрөтө турган нерсе да. Жакшы каракем. Эми мындан жыйынтык мисалда көрүүчүлөргө ушинтип айтсак болот да. Рызкың кенен болсун десең анда намазга бекем бол. Намаздарды окуу. 5 вакыт намазына бекем. Өзгөчө баамдатта уктаба. Баамдатын окуп, ошондо баамдатты окуп туруп уктай берсе болобу же баамдатты окуп күн чыгарып турган уктайбызбы? Мүмкүнчүлүгү жеткенде эми чарчап келсе башка кылса уруксат шариятта. Бирок рызкым да кенен болсун десе, пайгамбарыбыздын эртеменки зикирлери бар. Күн чыккача зикир кылып, андан кийин уктаса болот. Эгерде иши ошол күнү бир жака зарыл иши болбосо башка кылса, бирок күн чыкканга чейин зикир кылып коюн да, өзүнчө сооптору бар. Зикир кылып күн чыкканда 2 рекет намаз окуу, бул чоң бир азыр мен эсимен чыгып атат, чоң бир өтө бир чоң фазилеттери бар анын. Азыр ушундай бир учурлар болушу мүмкүн да, көрүүчүлөрүбүздө дагычы. Билесиз, тарайх намаздардан чыгышат, жамаат, кээ бири түн менен уктабаган учур болот. Же болбосо кээ бирлери эртең менен сарылыкка турат дагы. Сарылыгын ичет, анан сарылыктын убакыты бүткөндө намаз неме болот, баамдаттын азаны болот да. Баамдаттын азаны болгондо эле сарылыгын токтотот, оозду бекитет да, дароо намазды окуп туруп эле эс алып алайын эми 1 саат 8ге чейин деп жата калат да сразу. Албетте бул айтып өттүк, бул эми бул Рамазан айында. Рамазан айында гана. Рамазан айындан башка учурларыбызда баамдатка туруп эле ошол бойдон эле күн чыккычаң ошо намазды окуп алып, зикирибизди кылып, күндү чыгарып койсок, мисалы, кээ бирлер учурлар болот да, жанагы дем алыш күндөр болот да. Эртең менен баамдатты окуп туруп, анан күндү чыгарып шашпагандан кийин кичине эс алып алса, ооба. Себеби жумушка барган адамдар бар да. Түнү менен мисалы азыр орозо күндүз кечке кыйналып орозо кармаса, ооз ачкандан эле дароо таравих намаздарга, хатым Курандарга туруп атат. Анан эле бир аз кичине ойгонуп туруп эле сарылыкка туруш керек. Анан баамдат окуп туруп, анан күн чыкканга чейин уктабайт, бул кошумча фазилет да. Кошумча фазилет. Баамдатка турган өзү жанагы неме эле. Эртең менен туруунун эң башаты. Эгер колунан келсе, башка ороз эмес күндөрдө ошол күн чыкканга чейин зикир кылып коюу бул жакшы. Ал эми азыр элестетсеңиз, ушу баамдат бир күн бир сутка кыйналып атпайбы? Анан баамдат күн чыгып, күн чыккандан кийин эрте туруп алып, кийин мамлекет кызматкерлери бар, мисалы башка соода тармагында ар кандай кызматтар барса, анда ишинде укташка туура келип калат да. Ошон үчүн баамдаттан кийин эле эс алып. Ушул жерге адал ырыс боюнча дагы бир кыстырма суроо сизге, карка. Ушу бир жалпы элибизге кайрылып дагы айтып коесузбу? Мисалы, ар бир адам өзүнүн кесибине жараша иш алып барат да. Бирөө мугалим, бирөө бир мамлекеттик кызматта иштейт, же болбосо дагы бирөө ушундай багытта иштейт. Анан андай иште иштеген кээ бирлер жана устачылык кылат, мисалычы. Ошондой бир кара жумуш менен иштегендер бар, мисалы жалдап алып барып иштеткендер бар. Мына ушулардын иштеткенден кийин акысын дароо бериш керекпи? Мисалы, ал бечара адал эмгек менен иштейин деп, адал ырыскы табайын деп бирөөнүн үйүнө барып жалдан иштеши мүмкүн. Ушундай учурларда кээ бирде ушундай кайрылып калган учурлар болот да. Мен мына иштеп бердим эле, дагы деле ала албай жүрөм. Буларга кандай болот? Негизи иштеген адамга пайгамбарыбыз алейхиссалам ушундай айткан: адамдарды иштеткенден кийин, мисалы айтканда, акысы деп коебуз, маянасы дейбизби, ушуларды тери кургай элекке чейин бергиле дейт.
жумушум бүткөндөн кийин. Бул эң жакшы кооз мамиле да, адам баласынын эң жакшы мамилеси. Анын бере турган акчасын сүдүрөп жүрүп, бир жумадан берем, мүмкүнчүлүгү болуп туруп деле кээде адамдар бар да, ушундай сүдүрөп жүрүп, кош көңүл, аны ишин кылычаңды жакшынакай сүйлөшөт да, ишин бүткөндөн кийин тааныбай калып, бул мындай пайгамбарыбыздын мындайча айтканда адеп аклагына туура келбейт. Мусулманчылыкка жат көрүнүш болчу. Эми болбой калып айда жок болуп калса, ал башка кеп. Бирок бар туруп анткен болбойт. Ал эми орозо айында ишти жеңилдеткендерге пайгамбар алейхисалам мактаган. Кол астыңарда айрыкча мына частный жактарда мисалы, жеке жактарда ушул бир аз иш убактысын кыскартып, башка кылып, кызматтегилерге ишти кыскартуу бул пайгамбар алейхисалам ал адамдарга ушундай кичине үндөп соопторун айткан. Ушундай кылгыла кол астыңарда адамдарга бир аз ишин жеңилдеткиле, Кудай Таала силерге сооп берет деп Рамазан айында жок дегенде ушундай кылынган да. Ал эми албетте бир жогору жакта да айтып кеттиңиз, иштөөгө бул негизинен эмне кылыш керек дегенге жалкоочулук жөө үчүн бул иштеш керек да. Пайгамбарыбыз алейхисаламдын дагы доорунда сахабалардан бирөө келет дагы. Эми пайгамбарыбыздын убактында бюджет болгон да, ошол убакта эле азыркы тил менен бюджет, байтыл мал деп койгон. Кедей кембалдарга, муктаждарга бериле турган, зекеттен чогулган, башка чогулган ортодо акча болгон. Ошол учурда бир киши келет экен, пайгамбарыбызга келип, мага ошо зекет акчаңан бер. Мен муктажмын, кембагалмын дейт. Пайгамбарыбыз мындай башынан караса, башынан караса дени сак. Эч жер оорубаган экенин пайгамбарыбыз билген. Анан дароо ал кишиге айтты, боптур деп эле сразу эле бар майтыл малдан алып кел бюджеттен бере койгула дедиби? Жок, анткен жок. Пайгамбар жакшынакай ал адамды изилдеп бүткөндөн кийин үйүңдө эмнең бар деди. Караса ден соолук жакшы. Үйүндө бир журкан төшөгүм бар, анан бир кумура, бир көзө, купшиним бар деди. Анда купшиниң алып кел деди пайгамбарыбыз. Пайгамбар алып келип купшинин мынаны сатылат деп сахабаларга жалпы элге сатка коет. Сатка койгондо бирөө бир дирхамга мен сатып алайын дейт. Пайгамбарыбыз ким көбүрөөк сатат деп. Азыркысында аукцион. Ким көбүрөөк алат деп бирөө 2 дирхамдан 2 дирхамга сатат дагы. Сатып туруп балта сатып берет. Балтаны пайгамбарыбыз өз мубарак колдору менен саптап берет дагы. Бар. Мына менен эми иш кыл. Келбей тур мына жерге. Иш кылып, балтаң менен отун сатасыңбы, кандай кыласың бир иш кылып, келбей тур. Канча бир даталуу күндөрдү, 20 күн ушундай бир келбей тур дейт. Жанагы киши ошол пайгамбар айткан убакыт бир айга жетпей келди. О, Аллахтын элчиси, мен кыйла Кудайыма шүгүр. Сизден байтыл мал ала турган, муктаждык ала турган деңгээлден өтүп кеттим. Мен Кудайыма шүгүр болуп калдым. Мага окшогон жардам ала тургандарды мага жөнөтө бериңиз дейт. Мен жардам берип турам анчамча деп, ушул нерсени айтканда, бул пайгамбарыбыз жалкоолуктан эмгекке үйрөтүп атат. Баягы бизде Кудайыма шүгүр да азыр бир үйүбүздө мындай оборот кыла турган чоң эле нерсебиз бар да. Кээ биркилердин машинеси бар, үйү деле бар, жана кишинин бир күпшини бар экен. Ошо менен мындайча айтканда тиричиликти баштап кетти. А мисалы биз кээде акылыбызды иштетип, же болбосо бирөөлөрдөн мындай совет сурагандан уялабыз да. Тартынбаш керек экен да. Тартынбаш керек, жашоо үчүн күрөшүш керек бул нерсе. Тартынбай мисалы өзүңөн алдыраак тажрыйбалуураактарга барып, мен мынтейин деп аттым эле, кандай дейсиз? Мен мындай кылайын деп аттым эле, кеңеш алса болот да, эмне үчүн? Пайгамбар Аллах Таала Кур'ан Каримде айткандай, estağfurullah. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Өзүңөр билбеген нерселерди билүүчүлөрдөн сурагыла дейт. Бизнестер мана бизнесмендерден совет алып, куруучу жактан, курулуш жактан куруучулардан ал. Ишинсе кайсы тармактан сизге совет эмнеге жөндөмү бар болсо, бир кишине өзүндө бир кишине неге бир шыгы болсо ошол жака барып, ошол жактан уялбай барып, кайрылып сурап, аракет кылып окуп, азыр эми интернет деген деле нерсе бар. Мындайча айтканда, алма пуш оозума түш деп мындай жата берсеңиз, алма деле ошол түшкөндө оозуңузга түшпөй калып, биярака түшүп калышы мүмкүн да. Ал эч качан болбойт ал нерсе. Аракет кылыш керек. Дагы бир пайгамбарыбыз алейхисаламдын окуясынан пайгамбарыбыз алейхисалам иштегендерди өтө жакшы көргөн. Муаз ибн Жабал деген сахаба пайгамбарыбызга келип учурашканда караса, колдору мозоль биздин тил менен жооруп кабарып кеткен да. Иштей берип ушунча колдору кабарып кеткен. Жумшак, мындай айтканда, жалкоо кол маселе да. Пайгамбар кармап туруп ошол колду өптү дейт. Мына ушул эки алаканды дейт. Аллахым сүйөт. Аллах жана анын элчиси сүйөт, пайгамбар сүйөт деди. Жакшы көрөт деп аны мактаган да. Анан бул колдор тозок кармабайт деген.
Демек дыйкандарыбыз сүйүнө берсе болот экен да. Дыйкандар сүйүнө берсин. Айылдык деңгээлде дыйкандарыбыз кетмен чабат, башка кылат, адал эмгек кылат. Бирөөнүсүн кыянат кылбай, уурлук кылбай, башка кылбай, бул ошол өз пешинен жана дагы хадисте айтып өттүк, өз пешенеси менен таап жеген нан бул дүйнө жүзүндөгү шведский столдогу жанагы бекер берилгенден караганда өз эмгеги менен жеген бул жакшыраак болуп эсептелинет да. Ошон үчүн бул биз качан эле бул ислам талимдеринен айтабыз, башка айтабыз, бул пайгамбарыбыз жалкоолуктан арылтып, дуасын керек болсо үйрөтүп берди. Жалкоолуктан сакта деди. Бул оору деди. Эмгекчиликке үйрөтүп атса, башка кылып атса, анан биз жалкоо болсок, биз кимдин айыбы? Бул исламдын айыбы эмес, бул мусулмандардын айыбы. Биздин айыбыбыз. Жеке өзүнүн айыбы. Жеке ар бир жарандын өзүнүн айыбы болуп эсептелет. Пайгамбар алейхиссалам башка бир хадисинде кимде ким бул адал рызкы табуу сооп да өтө көп экен, себеби бул парыз да. Ар бир парыз аткаргандын аркасынан чоң-чоң сооптор турат. Пайгамбар алейхиссалам бир хадисинде айтат, кимде ким дейт, ошол мен бата калан мин талаб халал бата магфирун ла. Пайгамбардан сурашты. О Алланын элчиси, кээде ушул орозо, намаз, ушул соопторду аткарып, бирок кээде күнөөлөр кечирилбей турган дагы бир нерселер бар экен. Буга кайсы нерсе менен күнөөлөрдү кечирсе болот дегенде пайгамбар ушул хадисте айтты. Ким кечкурун мындай чарчап келип уктап калса, адал рызкы талап кылайын деп чарчап ишинен жумушунан келип ошол уктап калган болсо, албетте купта намазын окугандан кийин уктаган болсо, ошентип таң аттырган болсо дейт, бир эмгектин аркасынан бата магфурун лах, анын түнү менен ага периштелер истигфар айтып чыгат. Түнү менен анын күнөөсү кечирилип чыгат дейт. Адал рызкы табам деп сааттан кечке эмгек кылды, мисалы дыйканчылык кылды, бирөө картошка экти, дагы бирөө башка келди, бирөөнүкүнө барып устачылык кылып иштеди. Пешенетер менен адал эмгек менен иштеп келип эс алган болсо, анын түнү менен ибадат болот экен да, уйкусу. Анын уйкусу ибадатка айланат. Керек болсо анын күнөөсү кечирилет деп атат. Бул адал рызкы күнөөнү да кечиртет да. Бул өтө бул ошон үчүн Кудай Таала баарыбызга ден соолук берип турган учурда акыл эсибиз бар. Башка бир данышман заттар айткан экен, адал рызкыны кимдер кылбайт десе, акыл тайкылар, же болбосо мында адамгерчилик жок адамдар, же болбосо шалдар гана кылбайт, инвалидтер гана кылбайт, калганын баардыгы эмгек кылат деген экен да. Азыр биз баардыгыбыз беденибиз жакшы, акыл эсибиз бар, Кудайга шүгүр өзүбүзгө жетерлик. Бирок ошентип туруп, бирок жалкоолук кылган бул аңкоолук да, мындайча айтканда. Эми карака, азыр рызкы жалкоолук, рызкыны адалдан табуу, жалкоо болбоо жөнүндө сүйлөштүк да эми. Анан бул Рамазан айы бул берекенин, жакшылыктын айы, Кудайым буйрса. Алла Тааланын бизге пендесине, момун мусулмандарга берген бир неамат, береке бар бул айда. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат го пайгамбарыбызды. Пайгамбарыбыз башка 11 айда жүргөнүнөн, баягы 11 айда жүргөнүнөн Рамазанда өзгөчө башкача болуп калат эле депчи пайгамбарыбызды. Өзгөчө башкача болуп калат эле депчи, берешен болуп, мындай пайгамбарыбыз өзү жүрүш турушу бир мындай сонун кандай десек, бир мындай биз үлгү алган, биз пайгамбарыбыз өрнөк туткан зат баягы орозодо андан да бир башкача бир сонун болуп кетчү экен да пайгамбарыбызчы. Ошого азыр рызкы табуу боюнча сүйлөшүп атпайбызбы? Эми рызкысы барлар дагы бар да, мындайча айтканда рызкысы бар дегенден максат колунда барлар бар да, байлар. Жалкоо эмес, эмгек кылган, эмгегин дагылар бар, адал эмгек менен табат. Колунда бар байларыбыз деле бар да. Булар эми Рамазанда ошо тапкан байлыгынан бериш керекпи, бөлүшүш керекпи? Бул ушул жөнүндө менен бир жыйынтыктасак немени, эфирибиз. Мисалы, азыр эфирибизде рызкы табуу жөнүндө сүйлөштүк да, адалдан табайлы, жалкоо болбойлу деп. Эми Кудайга шүгүр, ошол сиз айткан нерселер бар, мусулман бир туугандарыбыздан бар да, сыпаттар бар, адамдар да бар да. Кудайга ошо адал эмгек менен, жалкоо болбой, колунда бар Алла берип койгон инсандар Рамазанда эмне кылыш керек эми? Рахмат. Өтө мындай орчундуу суроо болду. Рызкы табыш өзүнчө бир нерсе да. Экинчи, рызкыны адалдан таап, эми рызкы тапкан ар ким ар жол менен табат, арамдан табат, адалдан табат, шектүү нерселер менен табат. Бирок адалдан тапкан өзүнчө бир чоң неамат. Кудай Таалам берген чоң жакшылыгы. Эми ошол чоң жакшылыкты ислам шариятында
адал нерседен тапкандан кийин кайра жумшаганда дагы жоопкерчилиги бар да. Кайсыл жакка жумшайт, Кайсыл жакка жумшайт деген, мына сиздин сурооңуз ушул. Кайсыл жакка жумшайт деген нерсе бар. Пайгамбарыбыз алейхиссалам бул хадисинде айтат: "Ла тазил кадам абдин хатта юсалан арба". Адам баласы кыяматта ушул 4 нерседен суралмайын, бир да кадам, бир да шак Кудай Таалага жакын бара албайт, мындай айтканда алдыга жыла албайт. 4 нерседен сурак өтө катуу болот экен да. Бул биринчиси ушул жаштык өмүрдөн. Жалпы өмүрдөн. Өмүрүң эмне менен өткөрдүң? Ушул Кудай Таала өмүрдү берүүчү ким? Бул Аллах да өзү. Аллахым өзү өмүрдү берди баарыбызга. Ар кимибизге ар кандай берди. 50 жыл берди, бирөөгө 30 жыл, бирөөгө 70 жыл. Бирок ошол өмүрдү кээ бир адамдар бар экен. Узак жашайт экен, бирок өмүрүнөн эч пайда жок да. Аркасында калтырып кеткен бир элге деле пайдасы жок, изи жок. Же балдарына деле бир кыйрат бир жакшылык кылган эмес, тарых беттерде калып деле кеткен эмес, мындай акырет үчүн деле иштеген эмес. Жалаң өзү үчүн жашаган да. Эч өзгөнү ойлоп койгон эмес. Өзү үчүн дегенде деле мындай айтканда бир кыйрат бир нерсеси жок. Ушул өмүрдү Алла Таала берди меле, эмне менен жок кылдың, ушул суралат экен. Анан кийин кайра экинчисинде жаштыгынан суралат экен. Жаштыгын кандай пайдаландың да? Жаштыгын кандай пайдаландың? Бул жаштык деле негизи өмүр да. Жаштык деле жалпы өмүргө кирет. Бирок эмне үчүн жаштык дегенде көрсө, жаштыктын кадыр баркы бул карып калгандан кийин бир нерсени ойлонуп, башка кылып кылайын десек, колунан эчтеке келбейт да. А жаштыкта Кудайыма шүгүр, карыганда алсыз болуп калат да. Тилине гана күчү жигип калат. Жаштыгында акыл эси бүт бар жайында. Билегинде күчү бар, белинде күчү бар, бутунда күчү бар. Мындайча айтканда, бардык иш колунан келет. Бардык иш колунан келет. Кудайыма шүгүр, мүмкүнчүлүк максималдуу түрдө мүмкүнчүлүк берилген убакыт бул жаштык. Айрыкча 30, 40, 50 жаштарга чейинки бул албетте окуп, диплом алып бул кеткендей нерсе. Бул жаштыкты дагы туура пайдаландыңбы, туура пайдаланбадыңбы? Же нафсиң үчүн жашадыңбы деген нерседен да. Андан кийин ушул суралып турган нерсе бул байлыктан суралат экен Алла Таала. Мына биздин темабыз ушул. Байлыкты кайсыл жактан таптың жана кайсыл жакка жумшадың деген нерсе экен да. Бул жакшы табып алуу бир өзүнчө нерсе, кайра жакшы жакка бул жумшоо бул өзүнчө чоң неемат экен. Биздин сиз айткандай ушул биздин жомарт адамдарыбыз да бар. Кудайыма шүгүр, Аллахым ыраазы болсун. Бирок бардык эле байлар биз жомарт деп айта албайбыз да. Ал керек болсо кошунасы ачка жатса да өзүнүн жыргал жашоосундан эч ага бир жок деген ошо күнү ооз ачырып деле койбойт азыр мына Рамазан айында. Же болсо бир иши деле жок. Кайрымдуулук бул жетим жесирлерге жардам бергени, каарылар үйүнө баруу, медреселерге, мечиттерге жардам берүү мисалы. Иши кылса жашка бир муктаж жарандарга жок, мен өзүм таптым, өзүмкү. Сен өзүң иштеп таба албайсыңбы? Туура, албетте ал өзү иштеп табыш керек, бирок Алла Таала бизди баланс кылып жараткан. Байларга ошон үчүн зекетти Кудай Таала фарз кылган да. Исламда бул адал баю бар шариятта. Байлыктан эч качан качып, өзүнчө эле бир элдин баары кедей болуп жашабасын деген жери жок. Ошон үчүн зекет бар да. Пайгамбардын убагында да зекеттен атайын бир ишчилер чогултуп, кедей кембагалдарга берип, мындайча айтканда Рамазан айы ушу теңдеше тургандай. Байлар кедей кембагалдарга кол узатыш керек. Анан ооз ачырыш керек. Ооз ачырган деген жалаң эле кедейлер эмес. Бул ооз ачырга бай кедей аралаш келе берет. Бардык адамдарга ооз ачырыш керек. Айрыкча бирок Рамазан айында колунда жок адамдарга көбүрөөк суннат, жетим жесирлерге, айрыкча мына айт намаздан кийин, айтта байлар сүйүнүп, кээ бейбечелер калып кетпеш керек. Фитр садаганда негиз максат ошол. Ошол ар бир адам ушул фитр садагасын чыгарат. Фитр садагадан эмне? Айт күнү башка колунда жоктор дагы элге тең элип, майрамдап калсын. Өксүп калбасын деген максат бул исламдын негизги чоң принциптери да. Эми бул Куранда деле Алла Таала ачык эле айткан экен. Ошол байлык топ койгондон кийин Алла Таала астагфирулла. Кулу вашрабу вала тусрифу, кулу вашрабу вала тусрифу, иннаху ла юхиббул мусрифин. Жегиле, ичкиле. Бирок ысырап кылбагыла. Адалдан таптыңар. Кудай Таала мүмкүнчүлүк берди. Бирок ысырапка жумшабагыла. Ысырапка жумшагандык бул шайтандардын. Алла Таала бул ысырапкорчуларды сүйбөйт. Башка бир аятта алар шайтандардын достору дейт. Мисалы, азыр мына президентибиздин жарлыгы бар, ысырапкерчиликке аябай бүт Кудайыма шүгүр мамлекет боюнча азыр күрөшүп атат. Бул ысырапкерчиликти жоготмойун биз эч качан оңолбойбуз.
өнүкпөйбүз. Мисалы, бир чакан алдыңыз, ага болгон 10 литр суу атат да. Бирок түү тешик болсо, ага куя бересиз 100 литр делеге 1000 литр, 1 тонна сууну деле түү чоң тешик болсо, таңатча куйсаңыз деле ал толбойт да. Өзү болгон 10 литр. Бул исрапкерчиликтен сактанууда бизге өнүгүүсү бар. Бир ушул жерде бир нерсе эсиме келип кетти, ушуну айтып коеюн. Мына бир устаздарыбыздын айткан нерсесинен угуп калдым. Кувейт мамлекетинде бир журнал бар экен. Ошол журналга чыгыптыр. Мына Америка мамлекетиндеги ошол изилдөөчүлөр бүт дүйнө жүзү боюнча исламдын принциптерин изилдептир да, 10 жыл изилдептир. Кайсыл мамлекет исламдын принциптерине ибадаттан сырткары мындай жашоодогу амал жагынан, колдонуу жагынан, ибадат жагынан эмес, мындай жашоодогу орду мындай исламдын принциптерин колдонуу жагынан ал мейли динине карабасын, башкасына карабасын, дүйнө жүзүндө мамлекеттерди статистикалык жактан статистика чыгарат. Кайсыл мамлекет ислам принциптери менен жашайт десе, биз эми ислам мамлекетинен эң өнүккөн, таза шаар башка деп биз Малайзияны таныйбыз да. Малайзия 37-орунга чыгыптыр. Калып кеттир. 200 канча мамлекеттин арасынан 37ге түшүп калыптыр. Көп ислам мамлекети мындай десе биз Саудияны эске алышыбыз мүмкүн. Башка бир чоң мамлекеттерди эске алыш мүмкүн. Жок, Саудиялар арка 100-ден ашык. Кувейт, Катар ушулар 60-орунга чыгып калыптыр. Тилекке каршы биринчи орунда турган бул ошол Новая Зеландия, Ирландия, Япония ошого окшогон өлкөлөр биринчи орунга чыгып кетиптир да. Биринчи катарда тур. Эмнеси менен? Исрапкерчилик жок экен буларда. Исрапкерчилик жок экен. Мисалы мына араб мамлекеттерде үйдө мында бай жашаган адамдар туура эми ал шариятта адал. Негизи бирок өздөрү жумуш кылбай, керек болсо үйүндө тамак кызматкерлеринен 4-5 кездеширсе болот. Бир эле үйдө, бир семьяда 4-5 кызматкер. Бирөө жалаң идиш жуугуч, бирөө үй жыйнагыч, бирөө жалаң маникюр, педикюр жанагындай аялдарын жасанткыч, бирөөсү болсо машинесин жууйт, иши кылса, өздөрү жалкоо болуп калган да. Эми ал деле узакка созулбаса керек. Негизи бул Япония чоң мамлекеттерде булдай нерселер жок экен да. Бул иштеп туруп, бул ден соолукка деле пайда да. Бирөөнүн кечке эле жумшап, өзү мындан жыргап жашай бер, бул ден соолук тез карып калат ал адамдарчы. Мейли анын байлыгы болсун, башкасын кылсын. Бирок ошол эле учурда адам иштеп туруш керек да. Каарыганда эле бул аны иштетип, каарыганда сен деле иште деген жерибиз жок. Ал сый ордунда, урматы баш үстүнө, бирок басып, кыймылдап туруп бул физический жактан дагы адам карабайт да. Мисалы Япония, Корея мамлекеттеринде биздин Орто Азияга салыштырмалуу алардын 70-80ге чыккандары биздей жүгүрүп жүрүшөт. Жаш. Өздөрү үчүн пайда. Өзгөлөр үчүн болсо да өздөрү үчүн пайда. Анан китеп жактан да салыштырып турам, ушул жерде айтып коелу. Китеп жактан салыштырса дагы мусулман мамлекеттеринде бир жылда адамдын башына салыштырганда 6-8 барак күнүнө ошо мусулман мамлекеттеринде барак китептин китеп эмес 8-6 барак түшүп келет экен. Мусулман окулган боюнча, окуш боюнча. Бир жылда. Ал эми эмилердин ошол Европа мамлекеттерине караганда илим билимден биздин алда өсүп кеттир. 14-16 китепке түшүп келет экен адам башына. Бир жылда бир адамга ушунча. А болсо биздин ислам шариятыбызда биринчи оку деп кимге түштү эле? Курандын эң биринчи түшкөн аяты бул намаз оку, орозо тут, закет бер деп түшкөн эмес да. Оку. Икра бисми раббикаллази халак. Оку жөнүндө түшөсө. Иши кылса мындай статистикалар көп экен. Ошон үчүн биз эми үмүт үзбөйлү. Ал хикмату далатул муъмин деп коет. Бул таанышмандуулук, бул момундун жоготкон нерсеси кайсыл жерден тапса алат. Биз мисалы мына дүйнө жүзүнүн кыдырган азыр чоң өнүккөн мамлекетте иштеп жүргөн биздин жарандарыбыз бар да. Ишкерликти ал жактан үйрөнүп кетип атат. Таанышмандуулуктун эми кандай болсо да бир түрү да алчы. Ишкерликти үйрөнүп келди, окуу, образование жагына баарынан үлгүлөрдү алып келип, эртең биздин Кудай буйрса биздин мамлекетибизге кызмат кылат деген ойдобуз. Анын баардыгы эле миграция болуп кетти, мусафир болуп кетти деп кээде бир өтө эле кайгыра бербешибиз керек. Баардыгы эле кара жумуш болуп ишке кирип кеткен жок да. Ар тармакта иштеп жүрөт. Эми кимге Кудай таала кандай кайсыл жерден ырыскы тапса, ошол жерден ырыскысын жей берет экен да. Ошон үчүн биз алат негизги нерсебиз бул адал келген ырыскыны кайра адал жакка жумшаш керек. Байлар зекетин берсин. Өзгөчө Рамазан айында бериш керек, Өзгөчө Рамазан айында зекетин берип туруш керек. Эмнеге дегенде бир жылда бир бериш керек. Албетте анын шарттары бар. Бул зекет деген сөздүн мааниси бул тазалануу. Ошол канча оборотунда акча болсо, ошодон 40-тан 1
40'tan 1 жоозеп тактап айтканда 2,5%-ын Кудай жолуна иштетип коюу, Кудайдын акысын берүү, ал калган малын тазалап калат да. Зекетин бербесе, алын ичинде мындай тазаланбаган акыбалда жүрө берет. Рахмат, Каракем, Аллахым разы болсун сизден. Эфириздин дагы өз мөөнөтү келип жетти. Ар бир нерсенин башталышан аягы болот дегендей, эфирдин дагы аягы келди. Жалпы көрүүчүлөрүбүзгө өзүңүздүн бир акыркы жыйынтыктоочу сөзүңүз болсо, андан биз эфирде жыйынтыктайлы. Рахмат, Аллахым разы болсун. Мен ушул бир сөздү айтып жыйынтыктагым келип атат. Мына Рамазан айында баарыбыз бекем ибадат менен алек бололу, ошол менен катар дуаларды кылайлы, мамлекетибиз үчүн көп дуа кылайлы, өзүбүз үчүн да көп дуа кылайлы. Абжыкыр устаздын ушул устазы болот, эми Абжыкыр агай биздин устаз, ошонун сөзү менен бүтүргүм келип атат. Ал киши бирде котормочу болуп калган экен. Кыргызстанга келип биздин арабтар келип калганда бир жерде котормочу болуп калган экен. Аябай кызыктуу сөз да эми булчу. Ар бир адам сөз ээсин табат. Анан ошондо биздин адамдар айтып калган экен, силер акчаңарды бизге деле бербейсиңерби, биз деле инвестор болуп бербейсиңерби бизге деле, биз деле иштетели, башка кылалы, андай мындай деп көп айткан окшойт. Анан ошондо Абдышкыр агай айтып атат, жанагы араб сүйлөдү дейт. Ар бир адамдын дейт, кимдин желкеси кытышса дейт, кимдин тырмагы жакшы тырмайт деген экен да. Бирөө келип тырмаса, анын тырмагына окшошпойт да, баарычы бир жерин кычышып атса, желкеси. Өзүңүз тырмасаңыз өтө мындай мукумуңуз канып, аябай сонмойт. Ошол сыяктуу ар ким өзү үчүн аракет кылыш керек да. Ар мамлекет, биз мамлекет Кыргызстан үчүн биз аракет кылсак, ким аракет кылат? Өзүбүз үчүн жашоодогу, үй бүлөбүз үчүн биз эмне, көчөдөн бирөө бизге аракет кылып береби? Ар кимиз ошон үчүн тырышып иштеп, жалкоолуктан арылып, жакшынакай иштесек, Кудай буйрса, өзүбүздүн желкебизди өзүбүз тырмабасак, бул жакшы болот. Анан дагы бир жакшы сөз бар. Мен лам якул би фасихи лам якун фи қарар расихи. Ким өзүнүн акчасы менен, өзүнүн мээнети менен, пешенеттери менен кетмен чаап болобу, кандай болот ушинтип ырыскын таап жебесе, башка бир жактан бир каржыланып, акча менен иштеген болсо, анын чечими өзүнүн башында болбойт дейт. Орустарда акча төлөгөн музыка заказ кылат дегендей, биз өзүбүз аракет кылалы, өзүбүз үчүн өзү иштейли, эч кимге көз каранды болбойлу. Кудай таалам ушул биздин Кыргыз мамлекетинин өтө бакубат мамлекеттерин, ар бир жарандарыбыз күчтүү, белдүү, жалкоо эмес, иштарман мамлекетибизге күйгөн жаштардан болушту Кудай таала баарыбызга насип кылган болсун. Рамазан айында да дуа кылып кетебиз. Баардык жарандарга Аллах тааланын тынчтыгы, амандыгы, саламы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Рахмат, Каракем, Аллахым разы болсун, илимиңизге илим кошулсун, өмүрүңүзгө Аллахым береке берсин. Урматтуу көрүүчүлөр, ушу менен биз эфирибизди жыйынтыктайбыз. Жалпыңыздардын тутуп жаткан орозоңуздар, кылып аткан ибадатыңыздарды Аллах таалам кабыл кылган болсун. Эмки эфирлерден көрүшкөнчө аман болуңуздар.